Bir partада 3'төн отурат, андан сырткарыда 3 смен. Bizde sport zal, актовый зал шарт жакшы болбогондуктан башка мектептерге өтүп кетет окуучуларыбыз. Эки мектепти сунушташты. Бул Караев мектеби, андан кийин Сартбаев мектеби. Сыртынан чакан бир үйдө көрүнгөн мындагы мекемеде 300дөй окуучу билим алат. Бирок мектеп 115 окуучуга гана ылайыкталган. Демек номер 18 Азимжан Караев мектеби жаңы имаратка муктаж. Анткени мектеп тар болгондуктан окуучулар 3 нөмөттө окууга аргасыз. Ошол эле учурда 2 класстын окуучулары дене тарбия өтүлүп жаткан класстык бөлмөлөргө көчүп конуп сабак өтүүгө мажбур болушат. Класстарыбыз ушундай тартыш жетишсиз 3 сменада окуп кыйналабыз. Дал келбей калган учурларда айла жок сыртта сабак өтүпкөнгө туура келет. Музейки сабактарыбыз, мисалы адабий окуу, мекен таануу сабактарыбызды сыртта же столовойдо өтүп турабыз. Мектеп 2 корпустан турат. Бири 1997 жылы Ашар жолу менен салынып болгону 6 класстык бөлмөсү бар. Ал эми алгачкы корпусу мындан 79 жыл мурун курулган. Азыркы күндө ал жердин бир бөлүгүн ашкана, ушул эле учурда актовый зал катары пайдаланып келишет. 2 классыбызда окуучулар 3 смен менен окуйт. Класс жетишпеген учурда, дене тарбия болгон учурда окуучуларды сыртка чыгарабыз. Сыртка чыгарып, ошол класска кирип окуйт 2 класс, көчүп окуйт. Актовый залыбыз жок, спорт залыбыз жок. Спорт зал жок. Азыркы учурда окуучулар эшикте ойноп атышат лайда. Кабинеттер жетишпейт, класстык кааналар, технология кабинети жок, усулдук каана жок. Азыр компьютерный класска берип койдук усулдук каананы. Мугалимдерибиз азыр ошо кичинекей кабинетте отурушат кысылып. Мындай абалдан улам мектеп имаратын жаңылоо зарылчылыгы жаралган. Бул маселе боюнча тийиштүү жактарга кайрылуудабыз дейт мектептин окуу бөлүмүнүн башчысы Айгүл Нуралиева. Бул жерде мен көп жылдан бери, 28 жылдан бери иштейм. Бул мектептин көйгөйүн жакшы билем. Анан акыры директор экөөбүз демирге көтөрүп, мен ага айтып, анан экөөбүз демирге көтөрүп, мени колдоп ал айыл өкмөткө кайрылдык. Анан рай администрацияга, акимге кайрылдык. Рай администрацияда иштеген баягы проект боюнча иштеген балага кайрылдым. Кайрылуу жасадык. Губернаторго бардык. Губернатордон жакшы мына жыйынтык чыгып, бизди келип көрүп кетти азыр эми. Карадария айыл аймагында жалпы 6 мектеп бар. Азимжан Караев мектебинен сырткары Сартбаев атындагы орто мектепте жаңы имаратка муктаж. Бүгүн Жалал Абад облусунун башчысы аталган мектептердин абалы менен таанышты. Айтымында 2023 жылга планга киргизүү аракеттери көрүлүүдө. 2023 жылдын титулдук тизмесине киргизүү боюнча жараксыз ушул акыбалы начар мектептерди азыр план кылып киргизип атабыз. Ошого Карадария мектебинен, Карадария айыл өкмөтүнөн 2 мектепти сунушташты. Бул Караев мектеби, андан кийин Сартбаев мектеби. Az жеринде өзүм көрдүм. Чындыгында бул мектептер аварийный мектеп экен. Караев мектеби аварийный эмес, бирок жетишпейт экен. Буга кошумча мектеп куруу боюнча азыр биз 150 орундуу 2 этаж кошумча мектеп, спорт зал менен титулга киргизейин деп атабыз. Ал эми Сартбаев мектебини бул типтүү 225 орундуу мектепти быйыл 2023-кө титулга киргизебиз, Кудай буйрса. Сузак району боюнча жалпы 107 мектеп бар. Анын ичинен авариялык мектептердин саны 11ди түзөт. Жалпысынан Сузак өрөөнүнө 20 жаңы мектепке муктаждык бар. Ал эми облус боюнча 460тан ашуун мектепте 20 миңдей окуучу билим алат. Авариялык мектептердин саны 49. Кийинки жылы республикалык казынадан дагы 20 мектеп куруу пландалууда. Жалпысынан облуска 55 жаңы мектеп керектелет. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Сузак району.